Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Процент бул 100-1 бөлүк дегенди түшүндүрөт. Дароо мисал карап көрсөк, 120 санынын 30%-ин тапкыла. Процентти табуу үчүн биз пропорция түзөбүз. Пропорциядагыдай эле процентте да бир тектүү нерселер бир тарапка жазылат. Маселеде сан жана процент тууралуу сөз болуп жатат. Демек сандарды сол тарапка, проценттерди оң тарапка жазабыз. Процентте толук нерсени 100% деп алабыз. Маселеде 120 саны толук нерсе, аны 100% деп алабыз. Бизге ушул сандын 30% белгисиз болуп жатат. Демек аны x деп алабыз. Эми кайчылаш көбөйтөбүз. Анда 100x барабар 3600. X'ти табуу үчүн 3600'дү 100гө бөлөбүз. Анда 36 чыгат. Демек 120 санынын 30% 36 болот. Дагы бир мисал карап көрсөк. Телефондун баасы 15.000 сом. Бүгүн товарга 5% арзандатуу бар. Ошондо бүгүн телефондун баасы канча сом болот? Бул жакта баа жана процент тууралуу сөз болуп жатат. Дароо пропорция түзөбүз. 15.000 сом бул 100%, ал эми x 5%. X бул канча сомго арзандатылганын көрсөтүп турат. Кайчылаш көбөйтөбүз. 100x барабар 75.000. X'ти табыш үчүн белгилөөнү белгисиздин коэффициентине бөлөбүз. Башкача айтканда 70.000 75.000 бөлүнгөн 100. X барабар 750. Демек 5% 750 сом болот. Бул 750 сомго арзандатып берет дегенди түшүндүрөт. Ошондо 15.000 сом телефондун баасы болсо 750 сомго арзандатып берсе, анда 15.000 сомдон кемитебиз 750-нү 14.250 сом болот. Демек телефондун бүгүнкү баасы 14.250 сом. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.